Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Eң alғаш жаратқан Аллаху Субхану ва Тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Алланың жалғыздығына иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннетіменен жашаған сіздерге дағы дайыма Алла Тағаланың үзгілтіксіз рахматы мерими, хидаяты нұру, адал рызқысы, берекесі бола берсін. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү жума күнүңүздөр куттуу болсун. Жараткан Аллах Субхану ва Таала мына ушундай берекелүү, куттуу күндү аткарган бардык ибадатыңыздарды кабыл кылсын. Аллах Субхану ва Таала бизге ислам динин пайгамбарыбыз аркылуу жиберип, бардык элдер тынчтыкта, ынтымакта, биримдикте жашаш үчүн ушул ислам динин берди. Ислам дининин негизги максаты адам баласы жаратуучусуну танып, ошонун негизинде жер бетин өнүктүрүп, өстүрүп, ынтымакта, биримдикте жашоо экен. Демек, ислам ассалам, тынчтык деген маанини берет экен. Ошондон дайыма биз салам айта турган болсок, мына пайгамбарыбыздын хадисинде деле келет. Пайгамбарыбыздын жанына бирөөлөр келип ушинтип кошулуп отурганда ассаламу алейкум дегенде пайгамбарыбыз 10 деп койду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи десе 20 деди. Ва баракатуху дегенди кошкондо 30 деди. Мындайча айтканда, биз сага тынчтыкты, же мен сага тынчтыкты, Алланын рахматын, Алланын берекесин каалаймын деген сөз экен. Ушул сөзгө деле Аллах Субхану ва Таала чын жүрөктөн айтылып аткандыктан канчалаган соопторду Алла Таала берип атат. Ассаламу алейкум дегенде мен тараптан сага эч кандай коркунуч жок деген маани экен. Сага Алланын рахматын, берекесин, ошону менен бирге тынчтыгын каалаймын деген сөз экен. Демек, ар бир момун мусулман адам өзүнүн жан дүйнөсүн тазалап, ошол жан дүйнөсүнүн тазалыгы сырткы мамилелерине дагы билинип туруш керек экен. Ошондо чыныгы мусулман болуп эсептелинет. Бул жерде Алла Таала Куранда айтат: "Яума ла янфау малун ва ла банун илля ман аталлаха бикалбин салим." Бир күн келет, бул кыямат күнү айтылып атат бул аятта. Эч бир адамдын мал мүлкү, анын балдары, анын мансабы, анын чоңдугу же күчү эч бир пайда бербейт дейт. Бирок ким чын ихлас, таза жүрөк менен келген болсо гана ошол гана пайдасын берет дейт. Биз исламды таанып билип, ошонун негизинде ихлас кылып, амал кылган болсок, ошол амалыбыз гана бизге кыяматта өзүнүн жардамын берет экен. Ошол исламды таанып билип, анын көрсөтмөлөрүн аткарып, ошонун негизинде жашап, ошонун негизинде балдарыбызга тарбия берип, айлана чөйрө менен мамиле кылсак, мына ошонун гана бизге пайдасын берет экен. Демек, мусулман адам бул дүйнөдө эң негизги биринчи өздүгүн таанып, оңдоп, ошонун негизинде жашаш керек экен. Пайгамбарыбыздын хадисинде келет: "Ман канат ахирату хаммуху", кимдин негизги максаты акырет болсо, акырет үчүн жашаса бул дүйнөдө, "Жаалаллаху гинаху фи калбих", ал адамдын жүрөгүн ток кылып коет дейт. Канааттуу кылып коет. "Ва жама алейхи шамлаху", бардык жумуштарын ийгиликтүү кылат дагы, "Атат дуня ва хия рагима", Аллах Субхану ва Таала ага рызкы, ниматтарын бере берет дейт. "Ва ман канат дуня хамму", ал эми кимдин бул дүйнөдөгү жашоосу дагы жашоодогу максаты дүйнө эле болгон болсо, Алланы унутуп, акыретти унутуп, дүйнө эле болгон болсо, анда ал кедей болгон кала берет дейт. Бул кедейлик, бул жүрөктүн кедейлиги. Жүрөктүн кембагалдыгы, жан дүйнөнүн кемчилиги болот дейт. Иши дагы ийгиликтүү болбойт. Бирок Алла Таала чекесине канчалык чуркаса дагы Алла Таала чекесине жазган гана рызкыны алат дейт.
Демек бұл жерде дағы пайғамбарыбыз бізге бағыт беріп атат, сен ынтымақта, тыныштықта, беремдікте, ақыретті ойлап қана жашаған. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам күндердің бірінде сахабалармен отырса, бұл хадисте Амр ибн Ас риwayat қылады, бір кіші келді дағы мындай деп сұрады дейді. Я Расулалла, айы муслимина хайрун, айтыңызшы деп тұр пайғамбарымыздан, қайсы мұсылман ең жақсы? Дегенде пайғамбарымыз жауап берді дейді. Ман салимал муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Ең жақсы мұсылман бұл өзінің тілі менен, жана өзінің қолы менен башқа біреулерге зиян бербеген деді. Же болса башқа мұсылмандар бұл адамдан ешбір зиян тартпаса деп пайғамбарымыз жауап берді. Екінші бір хадисте, бұл хадисте Амр ибн Ас ушул эле сахаба айтат, сами'ту Расул саллаллаху алейхи вассалам, мен пайғамбарымыздан уктум дейді. Пайғамбарымыз айтты дейді, тадруна манил муслим. Пайғамбарымыз сұрапты, сілер білесіңдер, чыныгы мұсылман ким? Дегенде сахабалар Аллаху ва расулуху алам, бір ғана Алла менен сіз ғана білесіз, айтыңызшы дейді. Ошонда пайғамбарымыз айтат, мен салимал муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Bir адамдың тілінен, қолынан башқа мұсылмандар аманшылықта, тыныштықта болса, ошол чыныгы мұсылман деді. Тадруна манил муъмин. Эми чыныгы ыймандуу ким билесиңерби деді пайғамбарыбыз. Ошонда сахабалар айтыңызчы дегенде пайғамбарыбыз айтты: "Мен аминахул муъминуна аля анфусихим ва амвалихим." Момун мұсылмандар башқа бір мұсылмандан ешбір зиян көрбей, өзінің жанындағы, малындағы аман деп сезген болса, ошол адам чыныгы момун мұсылман деді. Вал мухажир ман хаджара су фажтанабаху. Ал эми чыныгы болды, мен шариат тыйган нерсени таштадым, Алланын гана буйрган нерсени аткарам деген чыныгы мұсылман, бұл бізде мухажир, көчүүчү дейт. Бұл бардык шариаттагы тыйган нерселерди таштаган, ошондон сактаган адам деп пайгамбарыбыз жооп берди. Демек, бұл хадистерден біз жиынтық шығара тұрған болсақ, чыныгы мұсылман бұл башқа біреуге қымындай дағы зиян бербеген адам екен. Исламдың көрсөткөн негиздери менен, буйруктары менен, ибадаттарын аткаруу менен жан дүйнөсүн тазалап, башқа біреуге эч бир зиян бербеген адам деді. Үчүнчү бір хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху риwayat кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Валлахи ла юъмин." Пайғамбар үш жолы айтты: "Валлахи ла юъмин, валлахи ла юъмин." Аллаға қасам ичип айтамын, чыныгы муъмин ыймандуу бола албайт деді. Ошонда сахабалар сурады, пайғамбар үш жолы кайталаганда, ал ким дегенде, аллази ла яъману жараху бавайқаху, өзүнүн кошунасын тынчын алган деді пайғамбарыбыз. Кошунанын тынчын алган, ага зыян берген, қандай зияндың түрі болбосын, ошол адам чыныгы ыймандуу эмес, толук ыймандуу эмес деді пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошондон мусулман колдон келишинче тынч жашаш керек экен. Ошондон биздин динибиз ислам экен. Биздин саламдашканыбыз ислам экен. Тынчтык каалаймын деп. Жашообуз дагы биринчи жан дүйнөнүн тынчтыгы, анан айлана чөйрө менен тынчтыкта, ынтымакта, беримдикте жашоо. Ошол эле учурда ар кандай бузукулуктан мусулман адам алыс болуш керек. Алла Таала айтат: "Кулу вашрабу мир ризқилла ва ла та'сау фил арди муфсидин." Аллах субхана ва таала силерге рызкы кылып берген нематтарынан, адалдарынан азыктангыла. Бирок жер бетинде эч кандай бузукулук кылбагыла дейт. Фитна кылбагыла, фасад, бузукулук кылбагыла деген Алла Тааланын бизге көрсөтмөсү. Демек пайгамбарыбыз ушунун негизинде айтат: "Ла дарара ва ла дирара фил ислам." Исламда башка бирөөгө зыян берүү жок. Башка бирөө зыян берсе, ага зыян менен кайтаруу жок деп пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтты. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, мына ошол исламдын негизги багыты ушул. Биз исламдын буйруктары, анын парздары, бизге Алла Таала 5 убак намазды парз кылды, орозону парз кылды, кимдин мүмкүнчүлүгү болсо зекет берүүнү парз кылды, андан да кимдин мүмкүнчүлүгү бар болсо, ал ажылыкка барып, ажылык сапарын аткарып, чыныгы парзды аткарып келүүнү Алла Таала буйрук кылды.
Бирок бул амалдарды аткаруу менен биз эң биринчи өзүбүздүн жан дүйнөбүздү тазалайт экенбиз. Нафсыбызды тарбиялайт экенбиз. Ой жүгүртүүнү, акыл пикирди тунартат экенбиз. Анын негизинде Аллаху субханала таала кандай айтканбыз ошондой жашап, кыяматта ушул буйруктардын негизинде түбөлүктүү бейишке кирүүгө биз жашоого аракет кылат экенбиз. Мына ушул амалдардын баары бизди алымдар айткандай иннама жуилат ал-ибадат ли-тахзибил ахлак. Чындыгында бул Алла Тааланын бизге берген парз ибадаттары адамдын кулк мүнөзүн оңдоого багытталган дейт. Бул ибадат менен биздин кулк мүнөз оңолуш керек. Мына Куранда айтып атат: «Инна-ссалата танха анил фахшаи вал мункар» дейт. Намаз бардык бузукулуктан, жаман нерседен, жаман сөздөн, жаман кыймыл аракеттен, жаман ойдон адамды тыйыш керек дейт. Эгер намаз окуп беле дагы тыйылбасак, анда биз намаздын негизги маңызына жете алган эмес болобуз. Пайгамбарыбыз айтат: «Ал-иману бид'у ва ситтун ау саб'уна шуба». Адамдын имандын дагы 60-тан 70-тен ашык бутагы бар дейт. Ошол имандын эң бир жогорку даражасы ла илаха иллаллах деген сөздү айтуу. Алланын жалгыздыгына чын ыхластан ишенип иман келтирүү. Ал эми эң төмөнкү даражасы дейт пайгамбарыбыз имататул аза анит тарик, жолдо ар кандай жерлерде мусулмандарга зыян берген нерселерди алып салуу дейт. Балки жолдо таш кулап калат, аны четке алып коебуз. Балки дарактын бутактары зыян берип атат, таштандылар болуп калышы мүмкүн. Мына ошол нерселерди тазалап коюу дагы бул имандан дейт. Мына ошолардын баарын айтып туруп пайгамбарыбыз айтат: «Ал-хаяу минал иман», уяттуулук дагы бул имандан дейт. Демек биз балки ушунун ичинде 60-70 бутак дегенде бул сабырдуулук, өзүнчө бир бутак, кечиримдүүлүк, кичипейилдик, берешендик. Мына ушулардын баардыгы өзүнчө бутак болуп биздин иманыбызды толуктап турат экен. Демек, бул пайгамбарыбыздын хадисинде деле биз ушуну аткара турган болсок, башка мусулмандарга биздин пайдабыз тийип аткан болот. Пайгамбарыбыз айтат: «Ал-муслиму ахул муслим». Мусулман мусулмандын бир тууганы. Ла юзлимуху, мусулман мусулманга зулумдук, зомбулук кылбайт. Ва ла юслимуху ва ла яхзулуху, мусулман мусулманды уят кылбайт, сатпайт, кыянаттык кылбайт. Ва ман кана фи хаджати ахихи кана Аллаху фи хаджати. Ким бир мусулмандын муктаждыгында болсо, ошого жардам берейин деп, Алла Таала анын муктаждыгында болот экен. Ва ман фарража ан муслимин курбатан фарража Аллаху курбаху яумал кияма. Ким мусулмандын бир кыйынчылыгын кетирейин деп жардам берген болсо, ошол адамдын, бир мусулмандын кыйынчылыгын кетирген, жардам берген адамдын кыяматта бир кыйынчылыгы болуп калса, Алла Таала өзү ошол адамга жардам берет дейт. Ва ман сатара муслиман сатарахуллах. Ким мусулмандын айыбын жашырса, анын айыбын Алла Таала кыяматта өзү жашырат дейт. Мына азыркы айтылгандардын бардыгы бул биздин ислам динибиздеги негизги принциптер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерин уктук. Мына ушул багытта жашаганга аракет кылалы. Эми караңыздар, пайгамбарыбыз айтат. Абу Муса Аш'ари радиаллаху анху риwayat кылат. Эгер силер мечитке келсеңер, пайгамбар сахабаларга айтып атат. Эми ошол учурда баары кылыч менен, найза менен, жаа асынып ушинтип жүрүшкөн да. Мечитке келсеңер, жана базарга барсаңар, эгер бирөөңөрдүн колуңарда найза же жаанын огу болуп кала турган болсо, фалюмсик ала нисалиха бикафихи, бакы сайыла турган учун колуңар менен кармап алгыла дейт. Ал жаанын огу болсун же найза болгон болсун. Ошол бирөөгө тийип кетпесин. Бирөөгө тийип зыян берип койбосун дейт. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү. Исламдагы мусулман адам кандай болуш керек экен? Эми бирөөгө жөн эле бычак кезеп, же башка бир нерсени кезеп, коркутуп, же бир таяк көтөрүп, ушулардын баары бизде шариатта туура эмес деп билинет. А пайгамбарыбыз бизге эмне деп атат? Эгер сен куралың болсо, жанагындай, аны кармап алгын, ошол бирөөгө зыян бербесин дейт.
Мына исламдын бизге болгон көрсөтмөсү. Эми ушул исламдын ушундай бир жакшы көрсөтмөсү менен баягы экстремизм, терроризмдин такыр бул жерде байланышы жок да. Ошондон биз айтабыз, исламдын азыр дүйнөдө болуп аткан экстремизм дейбизби, терроризм дейбизби, же радикалдык көз караш дейбизби, такыр байланышы жок. Такыр байланышы жок. Бул экстремизм, терроризм деген бирөөнү коркутуу, бирөөнү үркүтүү, туура эмес жол менен өзүнүн максатына жетүү, ал саясий жактан болсун, диний жактан болсун, ушундай бир туура эмес нерсеге ушул динди колдонуп жетүү деп эсептелинет экен да. Же болбосо бирөөнү коркутуп үркүтүү. А бул жерде айтып атат, бирөөнү коркутуп үркүтүү эмес, сен зыян бербегин деп атат. Андан кийин пайгамбарыбыз айтат. Бул жерде пайгамбарыбыздын сахабалары сүйлөшүп отурат экен. Бир киши уктап калыптыр дейт. Анын жанакы найзасын же жаасын коюп, ошо мешитте бир жерде уктап калган болсо, анан бирөөсү уйкудан турса, экинчиси коркутуп, ал коркутканда башкалары күлүптүр да. Анан эмне күлүп атасыңар деп пайгамбарыбыз сураганда, баланчанын найзасын алып алып, тигини коркутту дегенде, пайгамбарыбыз айтты: "Ла яхиллу ли муслимин ан юравиа муслиман." Пайгамбарыбыз ушундай деп айтты: бир мусулман адам экинчи мусулман адамды коркутуп чочутканы адал эмес деди. Ал туура эмес, аны коркутпагыла. Аны жок жерден чочутпагыла деди. Жөн эле коркутуп коюу же чочутуу шариатта тыйылган болсо, эми кан төгүү деген андан башкасы шариатта өтө арам. Жана ким бирөөдү атайлап өлтүргөн болсо, бара турган жери түбөлүктүү тозок деген Куранда айтылган жери бар. Ушул пайгамбарыбыздын бизге айткан насыйхаты менен экстремизм, терроризмдин такыр байланышы жок. Эч бир байланышы жок. Ислам бул нерселерден таза. Ошондон биз могу пайгамбарыбыздын айткан насааттарына амал кылганга аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз айтат, Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте: "Ман ашара иля ахихи би хадидатин" дейт. Кайсы бир мусулман адам башка мусулман адамга бир темир менен кезесе дейт, коркутса дейт. Же колунда куралы болобу, бычагы болобу, найзасыбы, же башка нерсеси болобу, мына деп туруп баягы коркутуп чочуткан болсо дейт, кезеген болсо дейт, "Фа иннал малаиката тал'ануху", ошол коркуткан кезеген адамга бардык периштелер наалат айтат дейт. Ошолдун колундагысын түшүрмөйүнчө дейт, коркутканын токтотмоюнча наалат айта берет дейт. Ал адам кезеген адамы бир тууганы болсо дагы периштелер наалат айта берет дейт. Айырмасы жок дейт. Ал бир тууганыбы, исламдагы бир тууганыбы, айырмасы жок дейт. Башка бир хадисте ушул эле мааниде келет: ким бир адамга, мусулман адамга тамашалап болсо дагы ошондой кылып кезебесин, сен билбейсиң дейт, шайтан азгырып бергенин. Балки шайтан азгырып ийип, же бирдемке болуп, зыян берип коюп, ошол зыян берген адам түбөлүктүү тозокко түшүп кетүүсү мүмкүн деди. Ошондон баягы бизде толтура макалаларыбыз бар, ошогон от менен же башка нерсе менен ойнобогон дегенче. Бул дагы бекеринен айтылган эмес. Демек, бул жерде дагы пайгамбарыбыздын осуятын, насаатын карай турган болсок, чындыгындагы баягы исламдагы эң негизги багыттардын бири экстремизм, терроризм менен такыр байланышы жок. Чындыгында бирок мусулман, демек, ал туура эмес нерсеге такыр байланышы жок болуш керек экен. Бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы бир насааттарынан пайгамбарыбыз муну Ибн Умар айтат: "Мен пайгамбарыбызды көрдүм" дейт, айтканын уктум дейт. Пайгамбарыбыз айтты дейт: "Кабаны карап туруп, азыр баардыгыбыз ушу Кабага, кыблага жүздөнүп намаз окуйбуз. Ошол Кабага карап айтты дейт: "Ма атиябука ва атиябу рихука". О Каба, кандай жыпар жыттуусуң, жытың да жакшы, өзүң да жагымдуусуң. Ва азаму хурматука, сен аябай урматтуусуң. Бирок мен касам ичип айтамын, бир мусулмандын каны, бир момун мусулмандын урматы Алланын алдында, сенин алдыңдан жогору турат" деди. Анын малы, анын жаны,
анын намысы сенден жогору турат деди. Бирок биз дайыма сен жөнүндө жакшы пикирдебиз деди. Бул жерде дагы пайгамбарыбыз эмне айтып атат? Ошол Кааба болсо дагы, ошол Каабадан бир мусулмандын кадыр баркы, анын каны, анын жаны, намысы, мал мүлкү бийик турат экен. Ошончолук урматташыбыз керек. Буну пайгамбарыбыз айтып атат. Пайгамбарыбыздын бул айткан сөзү менен, бул насааты менен, бул диндеги негизги принцип менен экстремизм же радикализм дейбиз, терроризм такырта байланышы жок. Кээ бирлер ислам диниге ошол экстремизмди жармашкысыз келип атат да. Ушул аркылуу бир максатка жеткиси келип атат. Бирок кечирип коесуңар. Андай көөнү исламга жармаштыра албайсыңар. Ислам бардык мындай нерседен таза. Пайгамбарыбыз айтат: "Ман рахима валау забихата усфурин рахимахуллаху яумал кияма." Бул жерде, бул хадистин айтылганын себеби, бир киши пайгамбарыбызга келет дагы: "Я Расулаллах, эми шариатта бизди кой муздаганга адалдан уруксат. Ошону муздап атканда дагы райымдуу болуп кетем" дейт да. Ушу мээрим менен муздаймын дегенде пайгамбарыбыз айтып атат: "Эгер сен койго райымдуулук кылган болсоң, Алла Таала сага райым кылат" деди. Бир чымчыкты союп атканда ага деле райымдуу кылган болсоң дагы, кыямат күнү Алла Таала сага райым кылат деди. Бир кой ушундай качты дейт, ээсинен соёйын дегенде. Бирок пайгамбарыбыздын алдына келип токтогондо, пайгамбарыбыз айтты дейт: "Барбир сен союла турган нерсесин, адалсың, бирок Алланын буйругуна баш ийди" дейт. Койго пайгамбарыбыз айтты дейт. А бирок ошонун ээсине айтты дейт: "Сен Кудайдан коркпойсуңбу" деди дейт. Ар бир нерсенин өзүнүн тартиби бар. Койду муздап атканда койдун көзүнчө бычакты курчтабайт. Бир койду союп атканда экинчи койдун көзүнчө койду муздабайт деп пайгамбарыбыз ошондой өзүнүн насааттарын айтты да. Тиги кишиге айтты. Ошондон пайгамбарыбыз айтат: "Эгер Алла Таала бир ишти жакшы көрөт, ошону майын чыгарып так аткарсаңар" дейт. А кой муздагандагы бул койдун көзүнчө ошол курчтап же башка бир койдун көзүнчө муздабаш керек экен. Ушул насаатты пайгамбарыбыз айтып атат. Ошол бир чымчыкка дагы зыянды ыра көрбөгөн ислам, эми бул экстремизм менен кандай тиешеси бар? Такыр тиешеси жок. Жана биз айттык, бул экстремизм дегенде бирөөнү коркутуу, чочутуу, үркүтүү. А бул жерде пайгамбарыбыз чочутуу, үркүтүү эмес, ага чейинки эле жолдорду тосуп атат. Мына биздин ислам кандай сонун. Эгер биз ошону аткара алаган болсок, эми бул жаныбарга ушунчалык мээримдүү кылганга чакырып аткан ислам, Алла Таала жер бетинде жараткан адамга баарыбыз билебиз, андан да урматтуу болушубуз керек. Андан да кадыр сыйлуу болушубуз керек. Андан да жакшы мамиледе болушубуз керек. Бул жерде бир хадис керек болсо жанагы ушул хадис багы айванаттарга дагы жакшылык кылгандын сообун айтат бул жерде. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: "Байнама калбун ятуфу", бир ит аябай чаңкаганда дейт, бул бизге чейинки коомдо дейт. Баягы бир кишинин кудукка түшүп, өзү суу ичип, бирок иттин ушундай бир чаңкаганын көрүп, масысын чечип, ошого бут кийимин чечип, суу алып чыгып, суу баргандыгы үчүн Алла Таала ошонун күнөөсүн кечирип, аны бейишке киргизди деген пайгамбарыбыздын хадистери бар. Ошол бизге чейинки Бани Исраил коомунда бир аял дагы ушундай иш кылгандыгы үчүн өзү туура эмес жолдо жүргөн болсо дагы анын күнөөсүн Алла Таала кечирди дейт. Ошол махлуктарга, жаныбарларга жакшы райымдуулук, мээримдүүлүк менен жардам кылгандыгы үчүн дейт. Демек бул биздин исламдын көрсөтмөсү. Ар бир жакшылык ишиңиздин сообуну аласыз да. Демек мындай нерсе менен жанагындай туура эмес көрүнүштөр, азыркы учурда өтө белгилүү болгон экстремизм, терроризм деген нерсеге исламдын такыр тиешеси жок. Тескерисинче, мына ошолорду ислам оңдош керек. Бирөөдү үркүткөн, чочуткан, бул туура эмес шариатта. Тескерисинче, туура, адал менен тынчтыкта, биримдикте жашка деген гана жолду биздин пайгамбарыбыз бизге таштап кетти. Акыркы сөзүбүз:
Пайғамбарымыз хадисінде айтады: "Вала тахасаду", бири-бириңерге ич тарлык кылбагыла. "Вала танажашу", бири-бириңерди алдабагыла. "Вала табагаду", бири-бириңерди жаман көрбөгүлө. "Вала тадабару", бириңер экинчиңерге артын салбасын дейт. "Вала яби ба'дукум ала байю ахихи", бирөө соодасын бирөө менен толук бүтүргөн болса келишип, анын соодасын сен барып бузбагын дейт. Мен ашыкча берем же башка кылам деп. "Ва куну ибадаллахи ихвана", Алла Таала жолунда бир тууган болгула дейт. Мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бизге көрсөткөн эмнеси экен? Көрсөтмөсү. Ошол хадистен бул узун хадис аягында пайгамбарыбыз айтат: "Ат-тақва хахуна", таквалык бул жерде дейт пайгамбарыбыз. 3 жолу пайгамбарыбыз жүрөгүн көрсөтөт. Таквалык бул жерде. "Бихасаби имриин минаш-шар ан яхқира ахаху муслим", бир мусулман экинчи мусулманды кемсинтип эле койгон болсо, эң чоң күнөө кылды деп эсептелинет деди. Кемсинтип эле койгон болсо. "Куллу муслимин ала муслимин харамун дамуху ва малуху ва ирдуху", ар бир мусулманга башка мусулмандын каны, жаны, намысы, мал мүлкү харам деди. Ушактаганга болбойт экен. Жалаң калп айтканга болбойт экен. Малын тартып алган болбойт экен. Алдап тартып алган болбойт экен. Алдап саткан болбойт экен. Ушулардын баары харам деди. Мына ошондон биз мына ошол пайгамбарыбыздын көрсөткөн көрсөтмөсү менен жашаганга аракет кылалы.